жолдошум экөөбүз 1 жыл сүйлөшүп жүрүп анан баш кошконбуз. Ошентип кайнатама картошка чопуп жүргөн. Ошол жалгыз баламды какпай силтпеген жакшынакай кыз келсе экен деп мен Кудайдан ушунчалык көп тиледим. Ал болбойт. Мен алзаң кичинекей кызым алгының деп. Курманжанды пырлай айтып кеткен. Менин кызым сулуу деди. Менин балам да сулуу деп баламдын сүрөтүн алдына коюп койдум. Тойдон кийин эртең менен туруп эшик шыпырайын десем, апам туруп алып эмне шыпырып атасың деп кайрачы. Бизде баягы кайненелер, апалар тарынышпасын эми, бирок мындай чекти билишпейт да, граница жок. Анан эми келин десе эле келинди кулдай иштеткен бул менимче туура эмес. Келин да бирөөнүн баласы. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Каналыбызга катталып жана комментарий калтырыңыздар. Бардык берүүлөрдү көргөн соң билдирүү калтырсаңыз биздин командабыз үчүн өтө маанилүү. Биздин каналыбыздан кимдерди көргүңүздөр келет? Комментарий калтырсаңыздар сөзсүз түрдө ошол инсан үйүнө конокко барып, жакшы дамдуу тамактын рецепти менен бөлүшөбүз. Эфирибиз башынан болсун. Азыркы учурда мен Кызыл Аскер районунда турамын. Кызыл Аскерге конокко келип калдым. Кайсы бир комментарийлерде Назира эже Instagram баракчасы бар экен, өтө күчтүү фуд блогер экен. Үйүнө барып бир майы куруп келиңизчи, кумуш самсы жасайт, кайненесинин бир укмуштагыдай бир рецепт менен курдак жасайт. Барып келиңиздерден улам мына мен бүгүн Кызыл Аскерге келип калдым. Өзүңүздөр билгендей, Instagram баракчасын азыр өтө активдүү алып барып жаткан күчтүү фуд блогер Мамырбекова Курманжан жана ошондой эле Арзакан Калыбекова апасы үйүнө келип отурат. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Ушул менин программама суранышыңыздарды аткарып, менин бир катталуучумдун келип отурамын. Анан дароо эле Курманжанга жазсам, макул эжеке келиңиз, бөлүшөйүн өзүм рецепттеримен деп калды. Анан ошол келдим. Жакшы эле турасыздарбы? Эми Курманжан, менин дагы программамды көрүп келесизби? Ооба, сөзсүз түрдө. Биз апам экөөбүз сиздин программаңызды ар дайым калтырбай көрүп, анан кызык болчу элек. Мына бүгүн сиз биздин үйгө конокко келип калдыңыз. Визуализация кылып койгом деп эмеспи? Назира эже келип кетсин деп. Менин программамда мындай маани берилчү, анан сиздин эсте каларлык бир эмнеге бир маани бердиңиз? Программадан эмне ала алдыңыз? Сиздин программаңыздан мен бир гана жана ырчыларды, мындай знаменитый адамдарды чыгарбастан, жөнөкөй, карапайым эле адамдарды чыгарып, ошолорго бир жумуш баштаганына түрткү болуп атканыңыз мага аябай мындай жакшы бир ой калтырды да. Ошондон кызыгып койгом негизичи. Бүгүн эмне жасайбыз, Арзыгүл апа? Бүгүн курдак жасайбыз. Мен дайыма балдарыма үйдө ушул курдакты жасап берем. Балдарыма жагат. Жакшы аппетит менен жешет. Бул курдак өзгөчөлөнгө окшойт. Бир специялерге окшосузбу? Жок, специялер анча кошпойм. Ошо туз, анан бир аз мурч сээп коюшум мүмкүн. Ошол эле, башка секрет деле жок. Кып-кызыл кылып куруйт да апам, мындай өзгөчөлөнүп. Обычно курдактар жумшак, анан башкача болот го. Апамдыкы болсо эттери прям кып-кызыл кылып куруйт. Картошкалар эзилбей, азыр жеп көрөсүңөр өзүңөр. Курманжан айым? Мен болсо самса, песочный самса жасап берем. Аябай дамдуу, камыры ооздо салса эле эрип турган. Оозду эрип калат. Мен биринчи болушум. Анда баштайлы, мен эмне бар? Картошка чейин, ар бирөөсү өз ишиңизди кылайлы. Жакшы. Мен камырды жасайм. Эми Арзакан апа, ушул алгач эле сиздин баракчаңыздар көргөндө эле менде ушундай бир мындай эме болду да, кандай десем сизге, суктануучу. Ай, ушундай үй бүлө болобу? Кайнене келин эмейли, кыз келиндей го депчи. Бул кандай болушу мүмкүн деген ойлор келди. Алгач сиз башынан болсун айтсаңыз, өзүңүз канча бир туугансыз, кайсыл жактан болосуз? Мен өзү Аксудан болом. Үй бүлөмө айтсам 8 бир тууганбыз. 5 кыз, 3 эркек, кыздардын кенжеси болом. Анан үй бүлөмүн айтсам, үй бүлөм жолдошум менден бир эле жаш улуу, бирок классташым. Классташыңызга турмушка чыктыңызбы? Классташыма чыккам. Кудайым ушу мага сүйүп бир эле уул берген, ошо бир келин, бир уулум бар.
4 неберем бар. Кудайга шүгүр. Кудайга миң мерте шүгүр кылам ушун үчүн. Эми айтсаңыз, ушул кездеги келиндер кандай эле? Өзүңүздүн да бир келин болуп келген күнүңүз эсиңиздеби? Албетте эсимде бар. Ар бир балалык, анан кийин жаштык деген бар. Биз дагы жаш болгонбуз, бизде дагы ар кандай сезимдер болгон. Ошо эсимде бар. Ошо бирөөнүн үйүнө келип, колуңуз эле суралып келишти беле? ооба, биз жолдошум экөөбүз 1 жыл сүйлөшүп жүрүп анан баш кошконбуз. Бирок классташым болот. Ошо окууну бүткөндөн кийин, армияга барып келгенден кийин, ошо менин колумду сураган, анан экөөбүз баш кошконбуз. 1983 жылы баш кошуп, 84 жылы ошо Мелис деген уул балалуу болгонбуз. Айтсаңыз, ошол кездеги келиндердин образы сүрөттөп берсеңиз, анан азыркы келиндерди. Ошол кездеги келиндер, ал кезде биздин убакта такыр башкача болчу. Жаңы келин болуп барганда сүрдөнүп, анан кийин айылдагылар баары суктанып дегендей. Тим эле чуркап бардыгыз, ооба, суктанып, анан кийин бул келин мындай экен, тигиндей экен дешип, баардыгы ошондой дешчи. Бирок ошо мен келин болуп келгенде дагы билбейм, өзүм эмеми анча биле албайм, бирок айтышчу, аябай сулуу келин экен дешкен. Кайнатам мени аябай жакшы көрчү, келиндердин ичинен кайненем да жакшы көрчү мени. Анан турмуш, тирилчилик, оокат дегенде кандай болдуңуз? Кайненеңиз менен болгон мамилеңиз эмнеден башталды? Кайненем менен болгон мамилем, мен биринчи келгенде баягы үйдүн кенжеси болгон үчүн аябай эрке өскөн кыз элем. Анан көп үй бүлөлүү жеке туш келдим. Жолдошум дагы 7 тууган. Анан ошо 7 туугандын 5-инчиси кайын журтум немеле ошол мезгилде мен келгенде кайнатам кой бакчы. Мен эң улуу абысынын колуна келин болуп келгем. Анан баягы мен үйдө кенже кыз болуп эркелеп өсүп жүргөн, ал жеке келгенде баягы абысынын балдары, 2 абысынын тең балдары көп эле. Ошол мезгилде 2ден 3дөн балдары бар эле. Аябай жүрөгүм сыгылып, баягы үйлөрдү чачып жүрсө тазалап алып, анан чачса кайра ыйлап, ошентип аябай жүрөгүм неме кылчу эле. Анан ошо жүрөгүм сыгылып, ыйлап, башка комнатага отурсам, анан кайненем жолдошуму не дедиң, уруштуңбу, эмне атат деп урушат экен. Жок, мен эч нерсе дебедим деп ушинтип неме кылат эле. Эмне атат? Эмне атат бу деп. Анан баягы кеңири жашап, баягы үй бүлөдө баягы эрке жашап жүргөн, баягы көп үй бүлөгө келгенде ошондой неме болот экен да, кысылып, кенен тамак жей албай, кенен жүрө албай. Анан туздайбыз. Кайнатам аябай жакшы киши эле. Баягы бул келин дебестен баягы көп балдарга тамак кылып, тамак жасап, баягы келиндер очоктун башында жүрөбүз да. Ушу келиндер жейт деп атайын биздин немебизди, устуркандарыбызды, эттерди алып, чачыкка ороп, өзүнүн алдына мынтип жаап коюп, анан биз эштен киргенде анан бул силердики балам деп бизге ошентип берер эле, рахматы. Анан андан мындай кээ семьяларда болот экен, келинди адам катарында көрбөй, жасап келген тамагын жеп алып, бербей койгон немелерди дагы көрүп, жолуктуруп жүрдүм ошондой. Стакан эмес сөөк ыргытып коюп, мүлжүгөн этти берип коюп, Ой, сөөк турмак, жеп ичип, казанын көмкөрү ичине баягы жуктуу посудаларды салып коет. Жей турган эч нерсе жок, даже сөөк да жок, камерген ошондой болгон. Мен өзүм эле ошо семьямда ошондой случайлар болгон. Ар кандай баягы неме болот экен, адам болгондон кийин
ар кандай бул турмушта ар кандай немелер боло берет экен да. Демек кайненеңиз кайнаталык бир көрсөтүп берсек, өзүңүздү демек келин эмес кыздай сезип жүргөн экенсиз да? Ооба. Менин кылган иштерим жактырышчу. Тамактарымды жактырышчу. Мен келгенде кайнатам вообще картошка жече эмес экен. Анан мен баягы тамак жасайын десем эт жок экен. Анан картошка шорпо кылсам, менин улуу абысыным атам картошка жебейт, берсең урушат деп ошентип айтканда, анан кийин кайнатам бир 3-4 кишини ээрчитип келди эле. Анан мен баягы картошка шорпону көп эле алып келдим. Баягы анын ичинде эт жок эле. Пияз, болгарский картошка менен аябай сонугу болгон, даамдуу болуп. Алып келсем, кайнатам аябай ширин шорпо болуптур деп баарын ичип алган. Анан абысыным аябай таң калган. Өмүрү картошка жебечү эле, бул картошка шорпону ичип алды атам деп ошентип айтканда, ошентип кайнатама картошка шорпо ичир экем. Курманжан алгачкы эсиңизде келин болуп келгени? Курманжандыбы? Курманжанды мен уулум бир эле көрүп жактырып алган, сүйлөшкөн эмес булар, бири-бирин көрүшкөн эмес. Курманжанды мен алып берип коем дейсиз. Мен тапкам, себеби подружкамдын сиңдиси болот, эки уртугандын. Анан мен айттым, мага келин керек десем, ушундай деп ал киши предлагать этти. Анан кийин мелиске телефон алып берип сүйлөш десем, бир жолу сүйлөшүп, анан тааныбаган кыз сүйлөшпөй койду, апа дейт. Анан кийин Бишкекке келип, анан барып сүйлөшүп кел, окуган жеринде деп, анда бул 1-курста окучу. Барып көрүп кел десем, барып эле апа тууганың жакты деп кайра келди. Анан бир көрүп эле жактырып алганбыз, сүйлөшкөн эмеспиз. Ошентип анан ата-энесинен барып колун сурап, 10 күнүн ичинде бардык тойлорун, бардык немесин бүтөрүп, ата-энеси менен макулдашып эле алганбыз. Бирок алып качып кеткенбиз. Алып качып кеткенсиз. Мисалы үчүн карап турсак, сиздердин блогуңуздарда экөөңүздөрдүн ынак мамилеңиздер. Эмнеден улам? Ошо картошканы жууш керек. Мигрантта болуп көрүп жүргөн экенсиз, анан көп бир тууган экенсиз. Эмнеден улам сиз мындай келинге келин эмес кыздай мамиле кылып экенсиз? Жада калса кээ бир кыз менен эненин ортосунда да мындай мамиле жок да. Анын турмушта болот андай нерсечи. Себеби мен балам бирөө эле болгон үчүнбү, анан Кудайдан тиленчүмүн. Ошол жалгыз баламды какпай силикпеген жакшынакай кыз келсе экен деп мен Кудайдан ушунчалык көп тиледим. Түнү баягы балаң бойго жеткенден кийин баягы көбүрөөк ойлонот экенсиң. Алып берсем, кагып силксе, сен мындайсың, андайсың деп басып кетсе, эмне кылам деп ошентип ойлончумун. Бирок мен Кудайдан тилеген тилегимди бердим. Баягы Кудайга ушунчалык сурансаң, Кудайым берет экен. Демек өзүңүз ойлогондой кыз келди. Өзүм ойлогондой, тилегендей кыз келди. Анан баягы бир нерсени айтпай кеттим мен. Курманжандын колун сураганы барганымда кудагыйыма. Курманжандан улуу эжеси бар. Ал ошондо немени бүткөн эле. Немени бүтүп калды эле. Анан мен эми баягы окууду бүткөн эле, кызды алайын деп ошентип ойлонон. Кудагыйыма айттым, ошо кызыңызды деле бербейсизби десем, жок, ал сага жакпайт. Ал болбойт, мен алсаң кичинекей кызым алгының деп. Курманжанды предлагать эткен. Сиз мүнөзүңүздү билген окшойт го? Себеби баягы кудагыйым менен бала кезибизде кудагыйымдын атасы да жылкычы болгон, мен атам да жылкычы болгон. Анан баягы бала кезибизде бири-бирибизди көрүп жүргөн, анан ошого мени бир туугандай эле жакшы көрөт кудагыйым. Кудагыйым менен деле азыр деле жакшымын. Кудагыйымды кудагый дебейм, дайыма апчы дейм. Кудам болсо 3 атадан барып бириккен тагаларым болот. Куда дебейм, тайке дейм. Ошо неме анан баягы кичинекей кызын алып кеттиңиз. Ошо колун сурап эле макулдашып, анан кудам менин кызым окуйт, 1-курс, кызым Мерке деди. Анан мен айттым,
менин балам да эрке деп туруп, менин кызым сулуу деди. Менин балам да сулуу деп баламдын сүрөтүн алдына коюп койдум. Айталып калгандырбайбы? Биз билбейбиз. Мен билбейм аны. Булар өзүнчө эле. Берис деле билбейт. Биз ошентип анан кийин алдын ала колуна сурап Курманжандан Куда менен кудагыйым макулдашып алып, анан кийин Курманжанды алып келгенбиз да. Май ызып калды окшойт. Май чечип кетти. Назира айым, биз камырды даярдап коюп койдум. Муздаткычка бир жарым саатка чейин, 15 мүнөткө чейин коюп койсок болот. Коюп коюш керек. Ага чейин фаршты даярдап коебуз. Мен силерди келет деп фаршын турап койгом уже. Даярдап алдын ала даярдап койдум. Анан пияз экөөнү аралаштырып эле. Кааласаңар мурч кошсоңор болот. Мен туз менен эле кылам. Туз кошуп эле аралаштырып, анан кийин жаза беребиз. Ал эми мен аралаштырганга чейин азыр май деле ысып калды. Этти куру берсек болот, Мен май ысып калды, мен этти курдакты салып куру берейин. Биринчи этти салабыз. Чоң-чоң эле туурайбыз биз. Чоң-чоң туурап эле ошо болду. Туурайбыз пиширебиз. Май да кылып турабыз. Назира кызым, мен этти курдакта мындай дымдап койдум. Жумшак пышканга чейин мен бир аз эшке жумуштарым менен неберелериме барып келип алайын. Биз самсын этти берели анда Курманжан. Биз самсын берели. Азыр буга мурч кошосузбу же кошпойсузбу? Кошпойм. Мен самсын камырын алып келем, муздаткычка салып койгом, ошо убакыты болуп калды. 15 мүнөт туруш керек. Ооба, 15 мүнөт. Андан көп турса деле болот. Жок дегенде бир 15 мүнөт туруш керек да. Антпесе бул жака сливочный май коштуңуз? Сливочный май, сметана, жумуртка, анан туз. Болду. Самса керектүү чуактар ошол эле. Эми Курманжан айым айтсаңыз, жогоруда айтпады апаңыз. Кызымды урдап келдик депчи. Анан 10 эле күн эле сүйлөшүптүр. Кандай экен айтсаңыз, жигитти көрбөй жатып сүйлөшүп үй бүлө куруу деген. Үй бүлө куруп кетсе болот экенби? Же ошол үй бүлө куруп кетүүгө кайненен бир салымы болуш керекпи? Жеке келин катары айтсаңыз, апаңыз жокто сүйлөп алабыз, сүйлөшүп алабыз. Негизи турмушка чыкканда, мен өзү негизи окуп жүргөндө деле көп сүйлөшпөйм дечимин да. Балдар менен көп сүйлөшпөй эле. Бир аз убакыттан кийин эле турмушка чыгам деп ойлочу элем да. Анан эми анчалык 10 күн деп ойлогон эмесмин. Андан кийин көбүрөөк сүйлөшкөндө кызыгы кетип калчудай сезиле берчү да. Анан биз жаңы үйлөнгөндө биринчи жолукканда эле экөөбүз бири-бирибизге туура келип эле, анан кийин алып качып кетти. Анан чогуу жашап атабыз азыркы учурда. Башында кандай десем, еще жолдошум 7 жаш улуу да менден. Анан жаш айырмачылыкта болуп, анан бир аз сүйлөшпөй тийгенге дагы мындай түшүнбөстүк деп айтпайм, просто экөөбүз мындай көз карашыбыз башка-башка болуп калып атты да. Кээ бир учурларда, мисалы үчүн мен 19 жашымда турмушка чыктым да. Мен болсо гүл алып келсе деп күтөсүң, өзүнчө эле. Анан уже токтолуп калган убагы. Андай мен жаш бала кыялдарымды неме ошондой моменттерде бир аз башкача болуп калып атты да. Анан сөзсүз түрдө апамдын да салымы чоң. Мен келгенде эле өзүнүн кызындай кылып кабыл алды да. Мындай келин деген жок. Мен элдерге окшоп эртең менен эрте туруп коро шупурган жокмун. Жаңы келгенде ошентишет го биз тарапта особенно. Анан мен биринчи ошол тойдон кийин эртең менен туруп эшик шупурайын десем, апам туруп алып эмне шупуруп атасың деп кайрачы. Бар кирип эс ал деп ошенткен да. Коптогон жоксуң, жалгыз бала экен, балким эрке болуп калышы мүмкүн, апасынын сөзүн сүйлөшүшү мүмкүн, же тескери келин менен баласы урушуп жатса, апаңыз болсо өзүнүн уулундай болушуп дегенде, андай үй бүлөлөр толтура да Курманжан. Ооба, бирок мен эмнегедир ошондой ой такыр болуптур. Мен өзүбүз үйдө мен 7 тууганмын да. 7 тууган болгонго мен наоборот ошо аз семьяга тийсем экен дечимин да. Анан бир туугандар азбы? Ооба, азыр билинбейт деле, биз баягы
апам өзү деле коноктоскондо бир нерсе кылганда айтып калат, абысыным жок же бирөө жок деп эч кайгырба дейт. Ошон үчүн апам экөөбүз өзүбүз эле тосуп, өзүбүз эле мындай эч кимден жардам күтпөйбүз деле. Апам мен менен теңме тең эле жүрөт да. Мен эмне кылсам ошону жардамдашып. Ошон үчүн может билинбейт, мындай жалгыздыгы деле билинбейт да. Анан кооптонуу деле болгон эмес. Көз тийбесин, буюрса жакшы эле жашап атабыз азыр. Андай. Фуд блогерликке кантип келип калдыңыз? Футбол. Эмнеден улам? Биринчи кыз аскердин эле бир кооз жеринде үй куруп, үй куруп, жакшынакай эле тынч жашап атканбыз. Кээде болом, жолдошуңуз айтпайбы, тынч эле жашап атпадык беле, эмне болду дегендей эле. Эмнеге сизге түрткү алып келди? Ушул нерсени жасоого. Негизи Сиз ойлонуп мен сиз жасаган турткуну алып келейинби? Макул алып келиңиз, мен ойлонуп турайын. Самсыларды ушинтип бөлүп алабыз. Мен азыр грамдабай эле бөлүп атам, негизи тегиз бөлсө деле жакшы болот да. Мынакей замандаштар, биздин Курманжандын өзүнүн үй шартында эле жасаган булочкалары менен азыр чай ичебиз. Мен май ала келгем атайын. Кадыровдун майларынан ала келгем. Май менен чай ичкенди жакшы көрөм. Азыр ысык чайды демдеп, Кудай буйрса, Азкан апабыз менен биргеликте ысык чай менен булочка ичебиз. Анан айтсаңыз, мында көрөйүн, сиздин улам кантип келдиңиз? Футбол түрткү болду. Же үйдө отуруп тажап кеттиңизби? Бир нерсе жасайын дедиңизби? Айтпаңызчы. Негизи мен футблогерликти азыр мурдатан кыялданып жүргөм да, өзүм негизи блогер болом депчи. Анан мен жумушта иштеп калдым. Анан жумуштан келип тартып койчумун. Анан бирок баягы 8 сааттык жумушта иштеп, анан кийин экөөнү алып кетүү кыйын экен да. Анан жетишпей калып аттым. Ошентип блог калып калат. Анан декретке чыгам, өзү Инстаграмда ачканыма 7 жыл болуптур. 7 жыл ачкан турасыз. Анан кийин баягы калып калат. Декретте отурганда бир аз активдешет дагы, анан кайра жумушка кеткенде калып калат. Анан былтыр ошол торт мурдатан жазайын да өзү негизичи. Анан торт жаза баштаганда жумуштан келип жазып аттым. Анан апам салып коет, даярдап кетем. Анан мынча убакытта десем, апам таксиден салып коет, ээлерин ошентип атты да. Анан кийин уже көзүм жетип, иштеш керек деп, торт жасасам болот деп, анан мен жумуштан чыгам деп чечтим. Жумушту уже калтырдым деп. Эч себеби жок эле, жумуштан кетем да. Арча кетем деп. Ооба, кетем деп эле. Еще премия берилиш керек 29-unda. Мен болсо 7-синде уже жок болду, кетем деп, ага чыдабай эле кетип калганмын да. Ушул ишти ачайын деп же кандай? Тажап кеттиңизби, айлык отуруп берип? Экөө тең. Негизи баягы неме болду да. Көп энергияңды бересиң 8 сааттык жумушта. Анан өзүңүз билесиз, азыр айлыктар, анан кайда иштедиңиз? Мегакомдо иштедим мен. 7 жыл Мегакомдо иштедим. Отдел обслуживанияда иштедим. Анан кыздарды дагы, кыздарга билесиз, өзгөчө тарбия керек. Апам үйдө карашып жардамдашат, бирок эненин тарбиясы дагы сөз керек да. Анан ошол моменттерди дагы эске алып, мен жумуштан кеттим. Анан кийин жумуштан кеткенден кийин эле чыккандан эле мен 4-кызым уже боюмда болуп калыптыр да. Анан кийин 4-кызымдын токсикосу именно тортко болуп атпайбы? Торту көргүм келбей калды, жасагым келбей калды да. Жытын көрсөм эле, башка болсо эле мындай көңүлүм айланып, анан ошол мен дагы калып кетти блог. Анан декабрда кызымды төрөгөндөн 40-ын чыгарып эле анан кайра активдүү кирише баштадым. Колго алайын деп. Анан кийин эмне деп кандай кылсам деп ойлондум да. Рецепти бардыгы эле тартат. Антип тартып аябай көп. Ооба. Өзгөчөлөнүш керек. Анан кийин аны деле тартып киргизип көрдүм. Бирок андай жакшы кеткен жок да, видеолор жакшы кеткен жок. Анан бир күн эле бир подружкам айтып калды, апам ага чейин сториске тартып турчумун да. Анан апаң менен видео тартсаң, сен жолдош болосуң деди. Ага чейин өзүм дагы ойлонуп жүргөм да. Анан апамды көндүрө албай, апам бар камерадан сүрдөп ошентип аткан. Анан кийин бир күн эле ошол видео тартып баштадык. Булочка ошо биринчи видео. Ага чейин апам мындай билдирбей эле тартып аткан да. Кээ бир кадрларда кошулуп калып атканда, анан бир видеону атайын тарттык. Ошол апасыз. Анан кийин ал күнү еще тартып атабыз, бул жакта фильтрди оңдогон бирөө келип калыптыр, биягыбыз чачылып атат, ошентип тартканбыз да ал видеонучу. Анан видеону жүктөгөндөн кийин эле
Анан сразу кетти. Аябай популярный болуп кетти. Башка страничкалардагы бөлүшүп баштады, TikTokто дагы бөлүшүп башташты. Ошентип анан ошол видеодон кийин анан биз ойлодук, азыркы моментке суроо талапка жооп бере турган бир жакшы видео болду го деп. Үй бүлөлүк видео болду. Кайнене менен келиндин ортосун бере алдыңыз. Ошол видео болчу. Анан миллиондогон бир просмотрларды, көрүүчүлөрдү алып келди. Сиздин Instagram баракчаңыз мындай бир күч алды деп айтам, ойлойм да. Апаңыз аркылуу. Ооба. Анан элдер тааный баштады андан кийин. Ооба. Апам башында ошол тартынып, башкача болот. Бул таанып атат, тиги таанып атат, мындай болду депчи. Анан мурда жөн эле эшикке чыгабыз деп эле кете берсек, азыр уже эл тааныйт деп, мондай кийинсек болобу, ушундай болуп калды да. Анан азыр апамды деле таанып атышат, мени деле көчөгө чыксам уже таанып, магазиндерге барып калсак уже скидка кылып, уже башташты. Эми эле түшүп баштады, жанагы реклама түшүп баштады сиздерге. Ушунча кылып бересизби деп. Ооба, азыр негизи футболгерликке караганда ошо жарнамадан көбүрөөк акча табат. Ошо азыр негизи жарнама менен акча табат атабыз, бирок жарнама бергенден кийин менде мындай ответственность боло берет экен да. Бергенден кийин бир подписчик келсе, ойлонот экенсиң, алган акчамды. Ошон үчүн азыр жарнаманы убактылуу токтоттум. Стористен бир аз элдерге кечке эле жарнама болуп кетпесин депчи. Анан азыр июндун башында может кайра кабыл алып баштайбыз. Анан буйругум айтчу, мисалы үчүн сиз жасап чыгарган тамактарга, булочкаларга, самсыларга жасап бересизби деп. Аябай көптөр сурашат. Көптөр сурашат, суроо талап көп азыр. Анан бирок мен азыр кыздарым кичинекей болгон үчүн, анан тем более 3-чү кызым 4 айында жумушка чыктым да. Анан ошол моменттерде баягы жакшы күндөрүн өткөрүп койгондой сезип атам да. Ошон үчүн азыр мындай буга заказга көп басым жасабай эле, бир аз чоңойтуп алып, анан кийин жасайбыз да. Кудай буйруса. Видео тартууда, ушул тамактарды чыгарууда каршы эмеспи үй бүлөңүз? Мисалы үчүн мактангандай, кээ бир айтат го, тамак чыгарбаш керек, мактангандай, бирөө балким ачка отураттыр, балким мындай суктануу менен дегендейчи. Бул жатта. Негизи мен тамакты чыгарганда башында өзүм неудобно болдум. Баягы элдер действительно жөн нанга деле жетпеген адамдар бар, ошолорду ойлогондо мындай жүрөгүң башкача болуп кетет да. Мактанып чыгаргандай болуп. Бирок бизде SMM айдисин окуткан бир эжекебиз айтып калды. Силер блог алып баргандан кийин силердин ответственность силерде деди да, мындай. Тамактын даамы кандай болду көрсөтүшүңөр керек. Это нормально деп түшүндүрдү да. Анан бирок азыр деле корком. Ошон үчүн тамакты жеп бүткөндөн кийин анан сториске жүктөйбүз да. Биринчи жеп алгандан кийин, чтоб көзү неме болуп калбасын депчи тамакка. Тамакты тартууда сиз эмнеге көбүнчө басым жасайсыз ошол видеодо? Негизи ар кандай болуп калат. Если тамактын өзүнө эле тартсам, анда тазалыкка, тамакты мындай дамдуу чыгарып ошонусун. Апам менен болгондо анда мамилебизге көбүрөөк басым жасайбыз. Айтып кетпесем болбос, бирок апам менен тартылган видеолор көбүрөөк просмотр алат да. Апаңыздын кабагын көңүлүн карап турат экенсиз. Жашаганыңыз 12 жыл болуптур. Апаңыз менен да бир пикир келишпестиктер болду беле? Мисалы үчүн азыр мен мындай адам менен мамиле тил курстарында бар да. Анан ошол жерде мен апам менен келин ортосуна мамилени дагы түшүндүргүм келет да. Көп каттар келет Куманжан. Назира эже саламатсызбы? Назира айым 19 жыл болду үй бүлө курганыбызда, бир үйдө жашайбыз. Кайненем жанымды койбойт. Кайненемен тил табышылбай жатат. Атаман эмне кылсам болот деп менен кеңеш сурайт да. Мен мисалы үчүн ал үй бүлөнү билбейм да. Мисалы үчүн алакан чакканда бир эле алакандан үн чыкпайт да. Эки алакандан үн чыгат. Балким ошол келинде деп ойлойм. Кээде балким кайненеден канткен ушундай ынтымактуу, ушундай жылуулуктуу, арулуктуу мындай кармай алышат. Айтып берсеңиз. Негизи биз башында отдельно жашадык да. Башында апам да Россияда болуп калды. Анан ошол моментте мен түшүндүм да, кайнене керек экен. Апа керек экен, анткени дегенде келиндер ошо апасы менен келинбиз да, биз негизи кайын журтка барганда деле кайненең бар болсо авторитетиң бар болот да, если жок болсо жок. Анан
апам келгенде мен наоборот элдер кайненеси жок жашайм десе мен апамдар ошо Россиядан келсе экен чогуу жашасам экен деп тиленгенмин да ошол убактардачы. Апаңыз да ошол тилемесе экен. Анан кабак ачылбаган дайыма эле алган бир кайнене болсо келбештин калайсыз да. Может ошон үчүн болушу мүмкүн. Андан кийин чогуу жашадык. Ошондон бери азыр 6-7 жылга кетип атат чогуу жашап атканыбызга. Анан баягы үйдөгү апам экөөбүз мындай түшүндүк да. Чогуу жашашыбыз керек. Аз жашап атпайбызбы? Если эми чогуу жашап аткандан кийин ошол нерсени кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек да, мисалы үчүн бөлүнүшүм керек же кайненем менен жашап атам, апам менен жашап атам деп мындай кабагыңды бүркөп, кандай десем, экөөбүз чогуу жашадыкпы, ошол нерсени кабыл алып, бир границаларды, бир правилаларды коюп коюш керек да. Анан апам экөөбүз ошол, мисалы үчүн, жана апам деле айтып өтпөдүбү, экөө таарынышып кетсе же бир нерсе болсо мен аралашпайм деле депчи. Ошол туура эле да, бизде баягы кайненелер, апалар таарынышпасын, эми бирок мындай чекти билишпейт да, граница жок. Баягы балдар урушуп кетсе деле эми урушат да любой эле адамчы, анан алар аралашып кетишет, баласына болушуп кетишет, ошонусу бар да. Анан бизде баягы ошо сакталган. Мен өзүм деле айтып келбейм, анан негизи аралашпайт. Анан мен баягы 2 айым үйдө, 2 айым мындай биздин кээде характерлерибиз кармап кала турган учурлар болот да. Жок, мындай айымдар все равно иногда неме болуп калабыз го. Манайбыз. Ошол моментте апам манайым чөгүп калса, апам мындай неме кылбайт да. Эмне тылтыңдап атасың же, эмне мындай кылып атасың, тиңдей кылып атасың деген. Апам унчукпай коет. Анан өзүмө келип калам. Анан кийин улан өрөт жашоо деңиз. Ооба. Если ошол моментте бизде көпчүлүк ошондой болуп атпайбы? Ошол моментте аралашып алышып атат да, жана апалар эме алган аяң тылтыйып атат, мени жактырбай атат. Ооба, ошон. Тигинтип атат. Кээде кайнене ошол үйдө өзүн батпагандай сезет экен да. Ошо чек болбогон үчүн ошондой болуп атат да. Ал деген эми ал деле адам да. Апам жана айтып өткөндөй, биз деле адамбыз, келин деле чарчайт деп атпайбы? Чарчайсың 4 бала менен, иши, жумуш, башкасы. Анан мен баягы иштеп жүргөндө деле жумуштан келсем, апам тамактарды даярдап коюп отурчу да. Балдарым каралуу, тамактар даяр. Анан эми башка апа келип, жумуштан келип тамак жаза десе деле жазайсың да, айла жок жазайсың да. Анан апам жумуштан келсең, тамак даяр. Апаңыз да келип калды. Кандай экен неберелериңиз, жакшы экенби? Курдагыңызды бир карап коюңуз, балким картошкасын, балким пиязын салыш керек болуп калат. Биз самсуу жасатабыз. Карап коеюн. Демек аралашпаш керек, негизи. Мен ошо жеке оюм ошондой да. Эми бирок семьялар ар кандай, айта албайсың. Эми ошол семьянын немесине караш керек да. Эмне болот, кандай кылса туура болот, ошого карап жумуш кылыш керек го дейм. Келин болуп келгенде бир тамактарды мындай жасай албай, мындай бир тузу көбүрөөк болуп калып же күйүп кетип же бушка калган учурлар болду беле? Ошол ситуацияны кантип чыккан? Сөзсүз түрдө. Ошондо кайненеңизден кандай сөз уктуңуз эле? Негизи мен дагы үйдө энже кызмын да. 7 бир тууганбыз, эң кичүүсү менмин. Анан жеңемдер менен чогуу жашачубуз, эми жеңемдер кылчу да, мен кылчу эмесмин. Анан башында аябай эле кыйынчылыктар болду тамак жасоо боюнча. Анан эмне кыйынчылык болгон дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бизде деген 7 адам семьяда, чоң семьябызда. Апамдар жалгыз бала болуп атпайбы? Анан үйдө болгон нече эле киши? Сиз менен 4төө. Мен болсо бир казан тамак жасайм. Кийин апамдар Россияга кеткенде деле жолдошум экөөбүзгө бир казан тамак жасап алам да. Анан ошондой учурлар болгон. Азыр көнүп калдым. Башында тамак жаза албай, жана апам Россияда болгону мага плюс болду да. Ошол моментте бүт эксперименттен өткөрүп, бардыгын эмнени жасаса болот, эмне кылса болот. Күйгүзүп өрттөп. Ошол апам уже чогуу жашаганга чейин мен даяр болуп калдым да. Опытная келин болуп калдым. Жакшы экен. Ошол. Жолдошум ошол моментте колдоп, жеп, негизи жолдошум азыр деле мындай
тамакка жаңжал кылбайт да, атам деле мындай элдердин күйөөлөрүнө, элдердин аталарына окшоп экинчи тамак жешпейт, мындай аз-аздан эле жешет. Анан жакпаса, анан тамак жаман болуп калыптыр, андай мындай дешпейт. Просто жебей коюшат, остип коюшат. Ошондон билебизчи. Көбүнчө үйдө кандай тамактар жасалат, Курманжан? Азыркы учурда эми атам, апам экөө тең уже жаш курагы неме болуп калган үчүн камыр тамактарга көп басым жасап калдык. Камыр тамак, анан суюк тамак, кээде необычный тамактарды деле жасап коюп, мактап эле жеп алышат. Анан бирок эми баары бир улуу кишилер болгон үчүн камыр, суюк тамактарды көбүрөөк жакшы көрүп ичип калат экен да. Ошо. Ушинтип жумуртка сөйкөйбүз, баардыгына кадимкидей эле. Анан по желанию каалагандай кунжут же болбосо мындай сейдана сеуп туруп, анан 40 мүнөткө духовкага жөнөтүп коебуз. Все, бышат. Буну азыр 40 мүнөттө уже даяр болуп калат, салып коебуз. Бул бышканга чейин апамдын курдагы да даяр болуп калат. Азыр пияз салып коюн, даяр болуп калыптыр. Жөн эле үстүнө салып туруп, анан крышкасын жаап коебуз. Замандаштар, биздин самсыбыз жана апанын фирмени курдагы бышканына саналуу гана мүнөттөр калды. Ага чейин эшикке корого чыгайык дедим. Кантсе дагы эшикте күн жылуу, мынакей апанын гүлдөрү сонун ачылып турат экен. Эми мындай, кыздар, сиздерге суроо да. Апа, айтсаңыз, мындай бир көп интернет булактарынан көрүп калам да. Келинин сабаптыр, кайненеси келинин уруптур, же болбосо тиги баласы болсо келинине мамилесин көрүп, апасын уруп дегендей сыяктуу өңкү көп видеолорду көрөбүз да. Эмнеден улам ушундай бир жагымсыз окуяларга биз туш болуп атабыз? Мен ойлоймун, апалар келинин уруп, бул мен дагы угуп жүрөм, бул турмушта болот экен, илгертен дагы угуп жүргөнбүз. Ал менимче ошо пикир келиспештиктен, ичкүйдүүлүктөн урат болуш керек. Себеби келинди үйдө баласы жакшы көрүп койсо, же болбосо кайнатасы балам деп жакшы көрүп койсо, кайнелер бар, ичкүйдүүлүк кылып урган ошондой окуяларды кулагым менен угуп жүрөм, көзүм менен көрө элекмин бирок. Анан эми келин десе эле келинди кулдай иштеткен бул менимче туура эмес. Келин да бирөөнүн баласы. Келинди үйгө, мисалы үчүн бирөөнүн баласын бала кылып алыш өтө кыйын. Келинди келиндей кылып, бапес десең, келинди келиндей кылып, жакшына кылып тарбияласаң, келин өз балаңан жогору болот деп ойлойм менчи. Ошол себептен болсо керек, мен ошо келиним аты Курманжан, Курманжанды мен келгенде эле келиним эмес, кызым деген, мен эч качан келин деп айта элекмин. Дайыма мен дагы, жолдошум дагы, кайнатасы дагы дайыма кызым деп сүйлөйбүз, кызыбыздай эле көрөбүз. Дайыма кызым деп айтамын. Ошо Кудайым баягы бизге кыз кылып бергенден кийин, баламдын бир башын 4-5 кылып көбөйтүп берип аткандан кийин, биздин угум тукумубузду улап аткандан кийин, бул келинди менин оюмча жакшы караш керек, келиндин ден соолугун караш керек, келиндин кийим кечесин караш керек. Келинди канчалык кадырлап карасаң, келин кайнененин кадырына жетет деп ойлойм менчи. Туура айтасыз. Анткени ал сиздин жүзүңүздө, туурабы? Сиздин колуңузга таандык кийимди кийип туруптур. Мынакей Курманжан, замандаштар, карасаңыздар, кайненеси келинине ушундай сонун көйнөк тигип берген экен. Мына караңыздар, заманбап, түсүн караңыздар, оймосун караңыздар. Буйрутма берсеңиздер болот экен. Жогоруда айтып кетти. Арзыкан апам буйрутма берсе, сөзсүз түрдө тигип берем дейт, бирок көбүнчө мындай жакындарга тигип берет экен. Арзыкан апа мындай да, биз жогоруда сиз туура эле айттыңыз, келиндин жүзү бул сиздердин жүзүңүздөр. Жүдөп какап жүрсө, демек ал сиз ошондойсуз. Анткени жана келиндин камырынан дейт да. Сиз кайнелелик милдетти канчалык деңгээлде жакшы аткарам деп ойлойсуз? Же дагы бир нерсе өзгөртсөм деп ойлойсузбу? Көбүнчө балаңыздын көңүлү сиз үчүн маанилүүбү же сиздин келиниңиздинби?
Мага экөө бирдей. Экөө бирдей. Мен себеби баламды да ушунчалык жакшы көрөм, келиними андан да жакшы көрөм. Себеби экөөнү тең жакшы көргөн үчүн мен экөөүн бирдей көрөм. Мен мындай көз карашым экөө тең мен ичимен эле чыккан баладай сезем да. Себеби кээ биркилер баласына болушуп, келинин уруп, же болбосо баласы аялына болушуп, аял неме апасын уруп деп ушундай сөздөр болот. Ошол сөздөрдү кээде мындай карап турсам, бул баягы пикир келишпестиктен. Жана дагы Курманжан айтып кетти, настроение болгондо апам унчукпай коет, мындай болот деп. Бар баскан турганына кийилише берсең, бу дагы келин дагы эркин жашаш керек да. Келин да чарчайт, келин да жумуш кылат, бала багат, тамак жасайт, үй жыят. Мен ошондой түшүнөм, ошон үчүн чарчады окшойт деп туура эле түшүнүп, мен эч мындай немесине көңүл эле бурбаймын. Наоборот, жетишпей атса мен жардам берем. Ошо видеолордон көрүп калам. Мисалы үчүн мантып жасасаңыз, сиз камырын эйлей кылат экенсиз, бул фаршын турай кылат экен. Ушул учурларда мындай эметип кетпейсизби? Ай, апам жасай калды деп мындай кооптонуп, уялып дегендей. Айтат, апа, коюң, мен өзүм эле кылайын. Сизге жасатып коюп, мен мындай тура албайм деп. Жок, сен колуң бошой атат. Же баласы ыйлап кетет, же дагы бир нерсе болот, же бир жумуш кылыш керек болуп калат. Анан мен бул турмуш баарыбызга тең. Бир үй бүлөдө жашагандан кийин мен апам рахмат айтчы. Балдарын ошондой жумшачы эле. Келин дасторкон салса, тур балам, нандап кел. Термоздагы чайдап кел деп мен энем ошентип келинди жумшабай өзүнүн уулун жумшачы. Экөөңө тең керек тиричилик. Бул жашоодо тең кыймылдаш керек деп ушундай неме кылчу. Жакшы сөз экен. Башында ошо аз кошумчалап кетейин. Жолдошумда биз жаңы үйлөнгөндө, биз семьяда 5 кыз болгон үчүнбү, апам эркек балдарды жумушка аралаштырчу эмес да. Өзүм апамчы. Өзүңүз ушундай азизби? Менин катчы болгон. Же апаңыз менен эле атпазчы. Катырак. Анан апам эркек балдарды жумушка аралаштырчу эмес да. Анан жегемдерге биз жардам берип жүрчүбүз да. Анан мен турмушка чыгып келгенде конок келсе деле, же бир нерсе болсо деле, жолдошум деле аралашып жардамдашып жүрчү да. Сиз үчүн бул башкача көрүнүш. Мен болсо уялып кайра, барыңыз отуруңуз, уят да деп ошончумун да. Анан ошондой азыр жолдошум жардам бербей калды, бирок апам постоянно жардам берет. Башында апам жардам берген деле ошондой эле сезилчү. Анан азыр уже көнүп калдык. Азыр чогуу жумуш кылып бирдей эле кылабыз. Анан ондон дагы айтып өтпөсөм болбос. Буну деген коздук үчүн тийип берген эмес да. Апам атайын мен төрөгөндө ошо белиң бекем жүрсүн деп, мен төрөгөндө кийесиң деп атайын тийип берген белдемчи да. Анан мындай бир жакка барганда кийесиң андай мындай деп тийип берген эмес. Бул деген эми мени аяп, аяка мени ойлоп тийип берген белдемчиси. Ой, кыргыздарда сөз бар го. Белдүү болсун деп, ошо белдүү болуп жүр балам деп мен ырымдап атайын өзүм тийип бергем. Белдемчини көбүнчө ошо төркүндөн жакындарынан кийет. Негизги эмеси ошондой. Төркүнүнө канча бир барып турат, жөнөтүп турасызбы? Же Төркүнүнө көп деле бара бербейт. Мен бар, сүйлөшүп тур, бар деп мен өзүм түртүлүп турам. Өзү андай деле төркүн сак эмес. Көбүнчө ошо мен бар деп мен айтам. Мына келиним көзү турат. Бардыңбы, сүйлөшүп турдуңбу, атаңыздан теттиңби, апаңыздан теттиңби, сурадыңбы? Мынча сонун кайнене. Мынча сонун көз тийбесин үчүн. Ушундай кайненени биринчи жолу көрүшүм. Ошентип сурайм. Бир туугандарың дагы ошо неме кылып сурап турам. Тиги кыз каякта, бул кыз алар кандай, отурабы, тынчпы, салам айтып кой деп ошентип. Себеби мен Кудайым берген бир бала болсо, Курманжанды бергенде менин балам 8 бир тууганды болгон деп мен ошондой 8 бир тууганды эсептеймин. Дайыма деле айтам Мелиске деле, баарысына жакшы мамиле кылгының, сенин бир тууганың, сени колдой турган ушулар Курманжандын деп. Курманжан билбейт, мен ошо жаңы үйлөнүп биз ал мезгилде Россияда иштеп жүргөнбүз, ба Көртүрлүктүн айынан ошол жакта неме ошондо мен бул кызды сорго Кудайдан тилеп алгам, жакшылап карагының. Эмне десе ошону алып бергин, ыйлатпай карагының, жакшы карагының деп дайындап кеткен. Мына азыр айтып атам азыр. Жакшы карат. Жакшы көз тийбесин. Эми өтө мактап салсам азыр көз тийип кетет. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Анан апама дагы кошумчалап кетейин.
негизи менин туугандарым келсе апам менден мурда апам неме кылат да, мен болсо апам салып берип атса апа деп мен неме кылып турам да, анан төркүнгө келген кыздай болуп кетиш керек, сен төркүндөсүң да алардын деп. Эжемдер келсе, жакын жашайбыз эжемен, келген сайын ошол тамак жасап берип, бир нерселер салып берип, мага көрсөтпөй да берет иногдачы. Ошондой апам. Учурдан пайдаланып сизге айта кетейин, Арзыкан апа сиздин келиңизге сюрприз даярдаган. Ошол апама болгон оюмду, сезимдеримди айтып алайын, канчалык мындай жакшы көрөрүм деген. Ошол сизге бир учурдан пайдаланыш апаңызга болгон сезимиңиздер менен бөлүшүп кетиңиз. Жакыныраак туруңуз. Ыйлап жүрбөң апа. Апа. Мына ошо апамдын жакшылыгынан, апа сиздин жакшылыгыңыздан буюрса 12 жыл турмушка чыкканыма 12 жыл болуптур, бирок мага билинбейт беле да 12 жыл болгону, как будто 1-2 жылдай эле жашагандай сезилет. Бул деген мага ошончолук кыйынчылык болбогондон, бактылуу өмүр сүргөнгөн ошондой болот да. Бул нерседе апамдын салымы чоң. Мен азыр балдарымды карашып аткан эң негизгиси ошол жакшы жолдошумду төрөп берген апам да. Сизге чоң рахмат. Мени дайым колдоп жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Дайым баягы пешенебизге бар болгула, атам айткан келсин, амин. Буюрса жакшы күндөрүбүздү көргүлө, чогуу дагы көптөгөн ийгиликтерди балаңыз экөөбүз багынсак. Айтканым келсин, ой максат тилектерибизге жете берели. Батаңызды берип жүрө бериңиз апа. Мен сизди жакшы көрөм. Мына чын эле ушундай экен, замандаштар, келин жакшы болсо, мына 12 жыл мен үчүн 1 жылдай эле болду дейт да. Чынында ошондой жашаш керек. Келинди кыйнап, келинди зордоп, келинди кулдай кылып мамиле кылсаңыздар, келиниңиздер карып да кетет. Келиниңиздер өзүн карабай да калат. Мына ошондой келиңизге керекпи деген суроо менде дагы жана сизде бүдөмүк бойдон калат. Андай келинди эч кимге каалабайбыз. Дайыма үйүңүздөрдө жаркыраган, дасторкону жайылган, пейликенен ошондой апалаган келиндер жана кайненелер көп болсун. Курсак ачты, тамактын жерге мурдуна келди, тамактаналы. Дагы бир нерсе эсимен чыгыптыр. Мен айтайын. Курманжанды мен жагын келин кылып алдым. Анан кийин мунун эжеси менин классташым болот, ошол аркылуу келин кылып алганбыз. Анан кудагыйым айтыптыр да, баргандан бери кызым бир жолдо ызан теппейт, кайненесине ооп кетти деп ушинтип айтты деп күлгөн да. Негизи анан кийин мен күлдүм, баягы унутуп калгандыр, неме кылгандыр, ызан тете сүйлөшөт деп ошентип кичине кудагыйым дагы кызымды тартып алың деп таарынгандай болгон. Курманжан да айтам бери айтыппы, мен кызганып кетип атам апамды, сиздер аябай катты мындай сүйлөшүп атасыздар деп эле, ада элечи ошондой кызганычтар болуп турсун. Рахмат. Назира кызым, биздин курдагыбыз да даяр болуп калды. Азыр салайын. Кой курдак бышып калды. Даамы кандай болду экен, азыр көрөбүз. Мына Назира кызым, курдак даяр болду. Жети бир аңкып апа. Деге уулумдун атын унутуп калдым. Замир уулум, келгиле, даамдап көргүлө кандай болгонун. Курдак жеп турган, мен самсын алып келе калайын. Замандаштар, экранга жакыныраак олтуруңуздар, келиңиздер чогуу курдактан даамдап көрөлү. Атайын кабыргадан курулду. Даамын көргүлө. Самсыбыз да даяр болуп калды. Апам менен Назирежен бир таң калтып, сонун самсылардан беребиз. Бул самсылар негизи аябай бат жасалат. Анан кийин мындай жагымдуу да. Бир жеген адам кайра эле жегиси келе берет бул самсыларды. Мына самсыбыз да даяр болуп калды. Назиреже апа, келгиле, остегиле самсыда. Курдакты аябай жедик, курдак абдан даамдуу болуп турат. Ушунчалык жанагы сүрсүгөн эттен жасалган курдактай сезилет. Дароо эле айылдагы апам жасаган курдак даамы оозума келип, ушунчалык бир айылга да бир сапар кылып келдим. Азыр эми сиз жогоруда бизге сөз бергенсиз, Курманжан айым. Менен жеген самсым оозуңуздарда ийгилик. Эми замандаштар, ал сөздү уккансыздар, эми жеп көрөйүн. Ушул да оозумда эриби, бул балдай болуп кандай болот экен? Замир, сиз дагы олтуруңуз. Келиңиз. Замандаштар, мына жогоруда Курманжан айым бизге сөз бергендей, самсы ушунчалык даамы оозубузда эрип, балдай болуп, Жазан апа, кандай болуптур самсы?
самсардан даамдуу болуптур. Баягы өзбектер айткандай, жеген дарманда, жебеген дарманда. Аябай даамдуу болуптур. Тестосы укмуш болуптур. Булочкадай болот эле, апа. Жумушак, май этим эле. Айрыкча жаш өткөн адамдардын тишине жакшы да. Жасагандагы оңой, эч кандай кыйынчылык жок. Бат эле жасап коесуңар. Курманжан сүйлөп туруңуз. Бизден алалы. Силерге жакшы эле болду, главное. Ошол силерде үйүңөрдөгүлөрдү жасап, ушинтип кубантып, вот менин секреттерим бири да, бул кайнене менен, апам менен жашаганда ушундай нерселер менен да көңүлүн алып. Курманжан бул да ширин болуптур. Дайыма ушундай самсаларды бизге көп жаап берет. Абдан даамдуу. Ар кандай вкуста, ар кандай формада жеп дайыма ушуну. Кооздугуна да көп маани берет экен. Замандаштар, биз бүгүн белгилүү блогер Курманжан Айымдын үйүндө жана Арзыкан апа менен кайненеси менен болгон маегибиз менин оюмча сиздерге абдан жагат. Эфирибизди мындай толук кандуу көрүңүздөр, комментарий жана лайк басууну унутпаңыздар. Учурдан пайдаланып, мен сиздерге ыраазычылыгымды билдиремин. Белектеримди бердим сиздерге. Дасторконуңузда дайыма жакшылыкка жайылсын. Сизде апа, сизде кайненелер көп болсун. Сиз үлгү болдуңуз. Бүгүнкү маегибиз биздин ошо көрүп жаткан кайненелер көрүп койгула, кардуу, кабак ачылбаган, дайыма налыган кайненелер көрүп койсун ушул эфирди сөзсүз түрдө. Анткени сиз да бир убакта келин болуп келгенсиз ошол сиз да бир убакта ошол үйдүн мындай курчоосун алына албай, өзүңүздү эркин сезген эмес, келиниңизге ошону мүмкүнчүлүк бериңиз. Келиниңиз кенен сүзсүн, мындай кайыкта жана сууда кенен сүзгөндөй, сиздин үйүңүздө кенен сүзсө, мына Курманжан Айымдай өзүн мындай кыздай алып жүрөт, дамдуу тамактар, 4 кызды төрөп берген, дагы эмне керек бактылык айтыңызчы апа? Мен Кудайга миң мерте ыраазымын, келиниме, балама ыраазымын. Ушул Курманжандай келинге келтирген мен миң мерте ошо Алла Таалама ыраазымын. Учурдан пайдаланып бизге батаңыздан бизи көрүп жаткан апаларга, келиндерге бир кеңеш айтып, эфирди жыйынтыктасак, тамактаналы бир сагачта. Майли баягы кыргыздарда бар ошо атайын ушунча элдин ичинен, ушунча неменин ичинен ошо келиним экөөбүздү тандап келип, ошо биздин дагы ошо колубуздан келген кызматыбызды, кандай өнөрүбүз бар экенин элге жеткизип, ошо элдин арасына бизди мынтип суруп чыгып аткан ошо Назира айым, анан Замир, ошо силерге чоң рахмат. Дайыма ишиңер илгери болсун, эч нерседен кем болбогула. Бул дүйнөдө эмне тилесеңер, ошо тилегиңер дайыма кабыл болсун. Биринчиден ден соолук берсин, ден соолук берсе байлыгын кошо берсин, өмүрүңөрдү тең берсин. Дайыма ошо үй бүлөңөр менен бактылуу болуп, силер дагы кайнене, эне болуп, ушул ызат сыйга, урматка татыктуу болуп жашап, кийин силер дагы ушул уул кыздарыңардын сый урматын көргөн ушул бактылуу үй бүлө болгула. Айтканыңыз келсин. Замандаштар, биздин берүүбүз сизге жаккан болсо, комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө Курманжандын баракчасына катталып коюңуздар. Курманжан, сизден да бир эки үч сөз уксак. Анда бардыңыздар, силерге дагы келип бизди тартып кетип атканыңарга чоң ыраазычылык. Назира ар дайым ушинтип жаңы чыгып келип аткан же болбосо ушундай бир өнөрү бар айымдарыбызга колдоо көрсөтүп, ушундай себепчи болуп жүрө бериңиз. Силерге дагы чоң рахмат. Замандаштар, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кудай буйруса, жайында мен дагы конокко кетилем, Кызыл Аскер районуна. Күтүп алыңыздар, анткени Арзыкан апа жогоруда бир сонун өзүнүн пикирлери менен бөлүштү. Кыргызда унутта калып бараткан тамактардын бири, мындайча айтканда, жупканын жасалышы жана жайылышы туурасында кеп кыла турган болду. Дагы келем үй бүлөгө жакшы рецепттер менен бөлүшөт. Анан баса айта кетчү нерсе бар. Сиздин коштаңыз, балким сиздин апаңыз, балким сиздин айылдашыңыз жакшы бир тамакты билет. Кыргыздын унутта калып бараткан тамактар туурасында дагы бизге кабардар кылып коюңуздар. Балким эртең биз сиздин үйүңүзгө конокко барып калышыбыз мүмкүн. Аты жөнүм Назира Бердиголова, ката сыртында Замир болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Рахмат кызым, оолум, силерге да Кудайым өмүр берсин.